Альянс Алтын компаниясы биздин мамлекетибиздин өнүгүшүнө өзүнүн олуттуу салымын кошуп келет. Альянс Алтын Талас районундагы жер үй алтын кенин иштеткени үчүн 2025 жылы мамлекеттик казынага 15 миллиард 663 миллион 835 миң сом которгон. Ал эми 2015 жылдан бери компания тарабынан төгүлгөн салыктын жалпы көлөмү 39 миллиард 926 миллион сомду түзгөн. Ошондой эле алтынды сатуудан түшкөн пайдадан 29 миллиард 669 миллион 638 миң сом каражат которулган. Бул боюнча аталган компаниянын коомчулук менен байланышуу кызматындагы адистер Талас районундагы штабтык жыйында билдирип, жалпы ишмердүүлүк боюнча презентация жасашты. Өзүңүздөр билесиздер, Альянс Алтын компаниясы 2015 жылы лицензияны алган, бирок алтын улгоочу фабрика толук кандуу курулуп бүткөрүлүп, мамлекетибиздин жетекчисинин катышуусунда расмий ачылып, ишке берилип 21 жылдан баштап иштеп баштаган. Ошол 2021 жылдын апрелинен тартып 2025 жылдын декабрь айы боюнча жалпысынан 29 миллиард 669 миллион 638 миң 472 сомду которуп берген мамлекетке. Андан тышкары бул ошол жалпы сумманын ичине каралган. Мындан тышкары түшкөн пайдадан жергиликтүү маанидеги инфраструктураны жакшыртууга 2% өлчөмүндө атайын каражат бөлүнүп турары белгилүү болду. Алтын өндүрүлүп башталган 2021 жылдын апрелинен 2025 жылдын аягына чейинки аралыкта Талас облустук, Талас райондук жана Шумкар үй айыл аймагын өнүктүрүү фонддоруна 2 миллиард 559 миллион сом которулган. Ошондой эле Альянс Алтын өнүктүрүү фондуна өткөн жылы 179 миллион сом бөлүнгөн. Бул каражаттар облустагы орчундуу көйгөйлөрдү чечүүгө, ишкердикти колдоого жана инфратүзүмдү жакшыртууга жумшалууда. Маданият тармагына, спорт тармагына, инфратүзүм тармактарына жакшыртуу максатында дагы жана ошондой эле мынакей баягы өзүбүздүн районубузда бул өзүнүн айыл чарба багытында, ошол айыл чарбада да жана ирригация тармагына да көп акчалар бурулат. Себеп дегенде БТР, БСРлер тазалоо боюнча дагы, арык каналдарды оңдоп түзөө боюнча дагы, жолдорду түзөө, жаңы конуштарга дагы жанагындай электр мамычаларын алып берет. Альянс Алтын компаниясына учурдан пайдаланып ыраазычылык билдирип кетебиз. Мынакей себеп дегенде биздин көйгөйлүү райондун ичинде көйгөйлүү маселелерди чечүүгө эң биринчи ири биздин каржылоочу демөөрчүбүз десек болот. Буга чейин көп көйгөйлөр жаралып келген, четинен чечилип келип атат. Азыркы тапта подряддык уюмдарды эсепке албаганда ишкананын өзүндө эле 880 адам иштейт. Анын 70% Талас облусунун, калганы башка аймактардын тургундары. Компаниянын коомчулук менен байланышуу кызматынын Талас району боюнча координатору Насирдин Алмсеитов Альянс Алтын мамлекеттик мекемелер, коомдук уюмдар жана жергиликтүү эл менен да ачык иш алып барып, коюлган талап сунуштарды аткарып жаткандыгын билдирди. Альянс Алтын компаниясы буга чейин ар бир тыйынына чейин кайсыл тармакка канча акча жумшалгандыгын баарын соц тармактарга жана биздин коомчулукка ачык жарыялап жүрөт. Ар бир мекеме башчыдан айылдык депутат, айыл башчыларга чейин киргизип, жада калса азыркы окуп жаткан студенттерге чейин киргизип, болуп аткан ишмердүүлүктү көрсөтүп турабыз. Ушул эле жол менен эле ушундай эле ачык айкын иштеп, элге, мамлекеттин өнүгүшүнө салымын кошуп, жардамын берип, өзүнүн ишин аткара берет деп ишендире алабыз. Кеништеткен компания дүйнөлүк стандарттагы технологиялар менен иштеп, барган сайын өндүрүштүн шарттарын жакшыртууда. Өзгөчө экологиялык коопсуздукка көңүлү бурулуп, көз карандысыз уюмдар, мамлекеттик мекемелер жана жергиликтүү элдин атынан түзүлгөн комиссиялар улам барып, кендеги абалга байкоо салып турушат. Иш-чаранын жыйынтыгында Талас районунун жетекчилиги ачык маалымат берген компаниянын адистерине ыраазычылык билдирип, Альянс Алтындын мындан аркы кадамына ийгилик каалады.